Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн мына Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалинин 3-күнү орун алууда. Бүгүн болсо көркөм окуу жана поэзия сынагынын финалисттери экинчи бөлүгү чучуклак кармагандары өздөрүнүн таланттарын тартууламакчы. Алдыда биз таланттарына күбө болмокчубуз. Üçüncü bölümde Kanalık'ta finalistlerinin ikinci bölümdeki sınavına sınaf vergen taraflara bize konumuzu kuşak üründürmeyin. Samın, ötük maydan alınız. Bantiktenga, açtı iş son gelmek. Babradı, o solgunu yüksekten. Baymanası, aşıp taşıp bırakkan. Üybünüdü, cedik konfet preni. Bahtımızda, burada düştüm bulanı. Hazır yaşı 5 milyon mandalı. Gökbeş sonucu, tuvandıra avladı. Emeği için kalgan çayını şekersiniz. Bakacak, ki, bugün böyle geçmiş. Сен канчанчы классың, кайсыл жактан келдиң, анан фестиваль жагып атабы? Мен аты жөнүм Кадырбеков Нурислам Болотбекович. Мен 6 класска быйыл көчүп жатам, 12 жаштамын. Мен Нарын областынын Нарын районунун Кеңеш айылынан келдим. Бул фестивалга биринчи жолу катышып жатам. Бирок республикалык экинчи классымда деңгээлде экинчи орунду алгам. Анан азыр болсо белгисиз, Кудай буйруса ойлонуп атам, орун алып кетейин деп. Эгерде буйруса жеңип калсаң, ал акчаны эмне кыласың? Акчаны окууга даярданам, калган үйдөгүлөргө берем. Жардамга бересиң. Эң сонунчу. Üstünde nara dayındı, bağışta Kur'an okulup kayıtlar taşlar alındı. Siz yoksunuz. Aytkan dumana silgenin, apaket saklap bilgeli, kalgasını aslan çıkartıp içinden çıktık. Bu günde siz yoksunuz. Apaket. Мен биринчи ирет катышып атам Республикалык Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалына. Чынын айтсам, достоорумдун сунуштоосу менен ырларымды берип көргөм. Анан финалдык баскычка финалист болуп өтүп калам деп деле ойлогон эмесмин. Бардыгы Кудайдын чечими. Негизинде фестиваль аябай мыкты уюштурулуптур. Көгүлтүр көлүнүн жээгинде Акынов көл пансионатында 3 күндөн бери чыгармачыл улуу ортомун, кичүүмүн аралашып, бири-бирибиз менен сагынычтарыбызды жазып, ошол эле учурда алардын ырларын угуп, аларга ырларыбызды окутуп берип, сындатууга мүмкүнчүлүктөр болууда.
негизи чоң иштер баарлашууда чай үстүндө чечилет эмеспи. Ошондой бир жаңы долбоорлорго дагы чогуу кадам таштаганга мүмкүнчүлүктөр болууда. Ошол эле учурда чоңдорубуздун бизге арнап берген концертин көрдүк. Кайраларга арнап жаштар орто менен биргелешип Сармерден тартууладык. Негизгиси мына ушул жаңы табылгалар, жаңы ырлар ушул жерде калыстардын назарына сунулуп атат. Мындай фестивалдар мен ойлойм бизге окшогон чыгармачыл акындарга аябай чоң дем, күч, шык берип турат болуш керек. Анан генерал болууну эңсебеген солдат эмес дейт. Кул жеймин дейт, куйрукту Кудай билет буйрукту. Баардыгыбыз утканга ашыгабыз, баардыгыбыз утканга шашылабыз. Бирок дагы чечим бир жараткандын колунда. Мен ойлойм, жаратканым ошол ушунча келген соң мага дагы өзүнүн олжосунан, өзүнүн шубагасынан куру койбой бир нерсе камдап койгондур. Буюрса финалдык бүгүн кечте ушул чечим чыгарылып, сыйлыктар тапшырылганда көрөсүздөр. Bu kızın mazlumuna dedim bana kadar. Bardırı Beşer. Негизи дүйнөдөгү эң жакшы калыстар биздин калыстар. Рыскүл айым, айтсаңыз, бул фестивалга канчанчы ирет катышуудасыз, анан кандай өтүүдө? Мына 3 күн болуп калды. Ошол жөнүндө оюңузду айта кетиңиз, анан кийинки сурам. Бул фестивалга эң алгачкы жолу уюштурулганда катышкам. Анда азыр ырларды окуп калдым го уулума деп. Ошол бала боюмда бар кезде келип катышкам. Боюмда барда бирок мындай активдүү боло алган эмесмин, өзүмдү көрсөтө албай калгам. Бир аз ооруп аткам, ошого байланыштуу. Мында болсо ага салыштырмалуу бир мындай мендеги маанай, ыр окуум ага салыштырмалуу аябай мындай өзүмө мурдага салыштырмалуу жакты. Ызаланып жоготкондой жарыгын, издегендир балким өрөөн жайыгын, билбейм балким батыра албай көөдөңгө айтып келди айсыз күнгө айылын. Уюлгуду, баарын бойго токтоду, шамал уулуп кимди мынча жоктоду, буркан саркан түшүп ыйлап далайга чарчагандай анан көптө токтоду. Дыңшан үйдө тынчы кеткен шамалды, тар бөлмөдө өзгөртө албай абалды,
тизгин үзүп кетким келди, мен дагы түшүнчүдөй шамал гана чамамда. Шамал менен мендегилер окшошуп, ызабызды өтө кадак токтотту. Сындай өсүмемде, сындай силердин алдыңарда ыр окуганды акыркы жылдай сагындым. Tanıştıralım. Kalslar тобу упай көтөрүп Өзүн мазмунуна көтөргөн балалар. Ördek mazmununa götürülen var. 10, 10, 10, 9, 10. Эми көргөндөрүгүлө. Aktarıp söylüyor. 10, 9. Өзүңүздү кененирээк тааныштырып, анан кийин бул фестивалга канчанчы ирет катышуудасыз, анан фестивалдын өтүүсү жагып атабы, ошол жөнүндө айтсаңыз. Ооба, фестиваль жогорку деңгээлде өтүп атат. Республикалык биринчи тандоо турунан финалист болуп 6 киши өткөн экенбиз. Мен бул фестивалга биринчи жолу катышып атам. 45 жашка чейин деген чектөөсү бар экен. Мен үлгүрөт экем деп анан ырларымды жөнөтүп койгом, бирок мен күткөн эмесмин финалга чыгам деп. Фестиваль чыны менен жакшы өтүп атат. Бул акындардын өсүүсүнө жол сала турган фестиваль. Ушул жерден акындар бири-биринин ырын тыңшап, кандай багытта ыр жазып атат, калк кандай ырларды кабыл алат, айтор ушунун баарына өзү үчүн анализ жүргүзүп алууга абдан пайдалуу экен. Ушул фестивалды уюштуруучулардын баарына жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдирем. Анан Кудай буйруп байге сиздики болуп калса, байгенин акчасын эмнеге коротосуз деп сурагым келип атат. Балким чыгармачылыкка жумшайсыз. Азырынча билбейм, эми ооба, генерал болууну каалабаган солдат эмес дейт, баарыбыз жеңүүчү болууну тилек кылганбыз. Бирок утуп калсам бир нерсеге жумшайм го деген деле оюм жок да. Бирок мен билген мага зарыл болгон бир жагдайлар бар, ошолорго балким кереги тиет. Агай, сиз Чыныбай Акуновичтин жакын досу катары, анан бул фестивалдын өтүшүнө өзүңүздүн бааңымыңызды айта кетсеңиз, кандай деңгээлде өтүп атат? Мына бүгүн жыйынтыктоочу күн болуп атат, Ооба. Фестиваль эми быйыл 4-чү жылы өтүп атат. Биринчи жылы баягы уюштуруу иштеринде аябай көп түйшүктөр болду эле. Жылдан жылга тажрыйба артып, жылдан жылга уюштуруучулардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, анан мурунку жылы болгон айрым бир кемчиликтерди кийинки жылы толуктап, мына 4-чү жыл быйыл өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Анда мындай бир уюшкандыкта жаңы бир нерселер менен толукталып, көчө өзүңөр көрдүңөр жана Сармерден менен толукталып, чыныгы акындардын чыныгы фестивалине айланды да. Акындар баягы конкурсанттар эле эмес, финалисттер эле эмес, башка ошо ыржандуу акындар, артисттер өздөрүнүн талантын ушу фестивалда курчутуп, элге тартуулап, жакшынакай бир маанай жаратты. Агай, анан конкурсанттар, финалисттердин даремети жөнүндө дагы сиз Калыстар тобунун мүчөсү катары айта кетпейсизби? Кудайга шүгүр, биз көркөм окуунун Калыстар тобунда болуп атабыз. Ал эми акындардын конкурсу болсо башка адамдар калыс болуп атышат, бирок биздин кыргыз поэзиясында мындай дүбүртү чыгып келаткан, жаңы нук менен өсүп келаткан, биздин кыргыз адабиятын мындай бир байыта турган жаштар өсүп келатыптыр. Биз ушуга аябай канааттанып калдык. Мына бүгүн бир көчөтөн бери 6 акындын ырларын уктук, эмоциясына күбө болдук. Ар бириники ар башка. Ар бириники кызыктуу. Анан айрыкча ушул жерде мында калыстарга кыйынчылыктуу болот да. Биринен бир өтөт. Кыштын күнү суу таптаза, суу тону, көл үстүндө
көңілі қазірдегі құлқын. Құлақ жырғай, шарпылдаған досына, күндіз кеш, көріқатын ұмтылып. Бұл алаңда жалғыз мен бар, көл барда, жер асманда жалғыз көп өң барда. Кыш ызғары, көңілден сиздин сыныңызда, сиздин көзүңүздө кандай өтүп атат? Азыр эле ушул залда баа коюп отуруп өзүм да ойлонуп ушул жөнүндө ойлондум да. Ушул фестиваль, билбейм, башка фестивалдарга салыштырмалуу абдан жогорку деңгээлде өтүп атат да. Бул фестивалда ушул кандай десем, мындайча айтканда мамлекеттик деңгээлде өтүп атат десек дагы жарашат да. Анткени Кыргызстандын булуң бурчунан каалагандар келип атат. Булуң бурчунан баягы чакырылбай, аты аталбай калган залкар, акын, жазуучулар чакырылып атат. Баардыгы келип ушул жерде күбө болуп турат да. Анан ушунчалык калыстык менен өтүп атат. Бул биринчи фестивалдан баштап эле ушунчалык калыстык менен өтүп келатат. Мен кээде таң калам да, бизде Кыргыздарда да ушундай калыстык болот экен депчи. Анткени Нуржан Ижекебиз өзү уюштуруучу ошону талап кылат да. Өзү баа койбойт, бирок үстүртөн байкап көзүн салып турат. Анан бир дагы кыргызчылык деп коебуз. Кыргызчылык деген улуу сөз, бирок баягы мындай каймана маанисинде тиги тартып коелу, буга тартып коелу деген түшүнүк бул фестивалда такыр жок. Ушул жолу дагы биз 78-80ге жакын акын катышыптыр. Бирок ким катышып атат билген жокпуз, калыстар тобучу. Анан ырды окуп ошого жараша баа бердик дагы. Анан ушул экинчи турга келерде кимдер өткөнүн эл менен кошо билдик да. Ошо 6 финалист өтүптүр. Анан апей ушулар өткөн турбайбы деп өзүбүз да таң калып, өзүбүз дагы сүйүндүк. Баягы окурман журтчулугунун сынынан, баасынан өтүп келген мыкты таланттарга баа бериптирбиз. Көрсө, ушулар тандалыптыр. Анан бул жолу экинчи турда дагы абдан калыс өтүп атат деп ойлоймун. Ар бир калыс өзүнүн баягы руханий баамы менен, өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн дүйнөсүнө жараша баалап, албетте жобонун негизинде баалап баа коюп атабыз. Кудай буйрса бүгүн түштөн кийин жыйынтык чыгарабыз. Билбепмин, бирок тоюп сезипмин мен, сапарлаш болуп сага кезиктиммен, дагы да далайларды кезиктирер ушул жол экөөбүздү издеп. Бурулжу мына 3 күн бою поэзия фестивали уланууда, бүгүн жыйынтыкталуучу күн. Калыс катары, калыстар тобунун мүчөсү катары айта кетсеңиз, кандай деңгээлде өтүүдө? Жалпы фестиваль мен акыр 4 жылдан бери катышып келатам фестивалга. 3 жолу жюри мүчө болдум, 1 жолу сочиненияларды жазганга, а 2 жолу ушул поэзия сынактарга да. Анан албетте поэзия тандалып катышуучулар өздөрү ар кыл болуп атат, түрдүү, албетте мезгилге жараша. Ал эми жалпысынан фестивалдын өзү деңгээли боюнча абдан жакшы болуп атат. Жакшы эмнеде, жакшы улам кеңейип, анан сапаттык жагынан тереңдеп атат да, масштаб болуп атат. Анан кызыккандар көп болуп атат. Бир жагынан уюштуруу тарабы абдан мындай улам барган сайын такшалып, бекемделип, жакшырып атат да, эмнеси жагынан жакшырып атат. Мисалы үчүн бир эле мисалды айтайын. Калыстар тарабынан аз жыйынтык чыгылык, мен ошон үчүн айта албайм бирдеме деп калыстык жагынан. Ал эми мисалы экинчи күнү кече Сармерден деген болду. Былтыр биз Сармерденди мындай шашып ушуп эле экспромтом эле ай ушу Сармерден кылып келгиле, бир Сармерден кылабыз деп эле чогулган жерден бөлүнүп калып, Акбар Рыскулов, башка да Баратбаева, мен сыяктуулар ана жаштар аралашып, ызы чуулатып эле Сармерден болуп, өзүнчө эле бир 2 саатка созулуп кеткен да Сармерден. Анан жеңүүчүлөр аялдар болгон. Анан ай сонун экен деп, жакшы экен деп тарап кеткенбиз. Анан кече ошол проекттин долбоорду ишке ашырып, бул уюштуруучулар албетте Нуржан Давлетбековна менен чогуу өзү баштады да. Анан ал киши да колдоптур демилгени. Анан жаштар, жалаң жаштардан акын Сармерден деген бир Сармерден өткөрдү да. Анан кече карап отуруп жыргадык барыбыз. Канча массал көп эл катышты бир жагы, экинчи жагы жалаң таланттуу жаштар акындар.
ар тарабынан өздөрүнүн шыгын талантын көрсөттү биринчиден, экинчиден Сармердендин эрежелерин толук сактады. Эң башкысы көрүүчүлөрдү жыргатты да. Кыскасы ушундай жыргадыктан биз ойлойт былтыркы Сармерден уюштурганыбызга өзү бир жагынан уялып кеттик. Анан бирок ошол башат болуп берди. Бүгүн кечээ болсо ошондой Сармерден жакшы болду. Эми биз ойлонуп атабыз, эми ушуну улантып эле балким билбейм республикалык масштабта чыгарыш керекпи. Анан Каныбек Эманалиев жазуучулар союзунун төрагасы айтып атат. Мисалы үчүн ошол 90-жылдык болот да жазуучулар союзунун ошол жерде Сармерденди ошол алкакта чыгарабыз деген болуп атат. Бул деген эмне? Бул ошол Чыныбай Турсунбековдун фестивалынын жемиши. Демек, ошондой чыгып аткан, ал республикалык алкакка дегеле жалпы масштабка чыгып аткан айын бул жеңиш фестивалдын, бул дагы бир жеңиши да бул жолку. Андан тышкары эмне быйыл окуучулардан баштап эң Чыныбай Турсунбековдун эжеи жалпыбыздын апабызга чейин келип ушул жерде отуруп берип атат. Бөксөргөн киши жок, толукталып атабыз да кыскасы. Анан таланттар улам ачылып атат. Сонун баары абдан жакшы болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивалынын бүгүн 3-күнү жыйынтыкталуучу учур дагы келип жетти. Азыр сиздер менен биргеликте Калыстар тобунун жыйынтыгын чогуу укмакчыбыз. Нурислам Кадырбеков. Нурислам Кадырбеков. Кичинекей Нурислам биздин эң жаш катышуучубуз. Нурислам. Нурислам Беков. 30 миң сом акчалай сыйлык жана сайын диплом. Чыныбай Турсунбековдун ките. Нурислам деп кетирбей туралы, Нурислам кетпей туралы. Жанагы 5 сом дегенди бок бересиңби бизге? Ошол күнү үйдө шекер калбаптыр. Апам дагы акчасы жоголбаптыр. А мен болсо шекерсиз чай ичпеймин. Чай куюлган көк чынымды тиктеймин. Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий сыйлыкка жарыяланган 4-чү республикалык поэзия сынагынын жеңүүчүсү Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий сыйлыктын лауреаты гран-принин ээси Сайра Батыркулова. Сайра Батыркулова. Сайрежеке келатат. Келиңиз Сайреже. 100 миң сом. Атайын эстелик билет диплом. Ушундай маанилүү учурда музыкабыз каяка жоголду дейм да. Элдин кол чабуулары музыка болсун гана. Сайра Батыркулова жекебиз чыныгы кыргыз аялдар поэзиясынын 21-чи кылымдагы өкүлү. Каныбек айтат, келечектин токтогул сыйлыгына жетиштеп. Кол чабуулар кыйкырабыз Сайрежеге. Менин жеңишимди чынымды айтсам, менден дагы үйдөгү апам, анан үйдөгү 4 балам күтүп атат. Мен азыр Кудай буйруса сүйүнчүлөйм. Айдай айтсаңыз, мына бүгүн поэзия фестивалынын 3-күнү жыйынтыкталуучу күндө келип атат. Анан ушундай чыгармачыл адамдын кызы болуу бир четинен карап отуруп сыймык болсо керек. Анан ушундай таланттан сизде дагы барбы деп сурагым келип атат да. Мен кичинекей кезимде өзүм ырлар жазчумун, түркчө жазчумун. Себеби биз кичинекей кезде мен Турцияда ата эне менен туруп калгам. Бирок андан кийин ошо ал поэзияга көп жакын болбой калдым да. Өзүм ойлойм, атамын көбүнчө бизнестен ошол жактын сапаттарын алдым деп. Мен ойлойм да, эми акын дегенде бул жүрөктөн чыгыш керек депчи.
ким билет, ошо балким келечекте кайра ошо кичинекей кезимде жазган ырларымды эле кайра жазып баштайм деп ойлойм. Эжекең ошондой элге кызмат арынашчың асылдардан экенсиз, элиңди жыйнап баталсаң эчен жолго жетерсиз. Ооба, бул жылы мен негизи карап байкап көрсөм, жылдан жылга фестивалыбыздын деңгээли аябай көтөрүлүп баратат. Бул жылы бизге фестивалга катышканы Кыргызстандын булуң бурчунан залкар акындарыбыз келди. Лейлектен, Баткенден, Оштон, Нарын, Көл, Чүй дегендей. Анан дагы бир өзгөчөлүгү болду. Бул жылы жаш акындар өздөрү группа түзүп, кечки программанын баарын жаш акындарыбыз өткөрдү. Кечээ биз Сармерден оюн бизге тартуулашты. Анын баары алардын инициативасы болду. Анан бул жеке эле биз эле оргкомитет, биз эле чуркап, биз эле даярдаган иш эмес. Ооба, биздин оргкомитет, оргкомитеттин башчысы ал Нурлан Абдыгулов. Чыныбайба төрага кезинде саясатта жүргөн кездеги жардамчысы болчу. Азыр биздин Анкун компаниясынын директору. Ошо Нурлан Абдыгул уулунун жардамы менен боолардын баары, сцена болобу, музыка, освещениянын баары ошо биздин оргкомитет жазады. А бул кечки программаларды ошо биздин оргкомитетке жаш акындарыбыз жардам берип, бизге ушундай жакшы бир көңүлдүү бир майрам тартуулашты да. Мен азыр мынакей биздин катышуучуларды, ошо фестивалыбыздын коноктору улам бирөөсү мага келип, абдан сонун өттү, аябай сонун болду деп өздөрүнүн баягы мненияларын айтып атат да, анан ойлорун айтып атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, фестивалыбыз өзүнүн максатына жетти. Бул жылы биз 4-чү жеңүүчүбүздү, башкы байге гран-принин жеңүүчүсүн аныктадык. Уже биздин Чыныбай Турсунбеков атындагы сыйлыктын уже 4 жеңүүчүсү бар. Кудай буюрса, эмки жылы биздин фестивалыбызга 5 жыл болот. Чыныбайдагы ошо эмки жылы 25-жылы көзү тирүү болсо 65-ке чыкмак. Биз азыр пландап атканыбыз мына бул фестиваль бүтө электе эле уже кийинки фестивалыбызды пландап атабыз. Кудай буюрса, ошо 5 жылдык юбилейибизди, фестивалдын 5 жылдык юбилейин мындан да чоң деңгээлде өткөрөлү деп атабыз. 5 жеңүүчүбүздөн келишет, алардын китептерин сборник чыгаралы деп атабыз. Алдыдагы пландар көп. Буюрса ошонун баарын аткарабыз деп ойлоп атам. Чоң рахмат, ийгилик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 3 күнгө созулган Чыныбай Турсунбеков поэзия фестивали мына ушундай жагымдуу жыйынтыкталды. Кара кылды как жарган калыстар тугу калыс чечим чыгар деген ойдобуз. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бирок Чыныбайдай агабыз чыгарманы да жазган, ошо чыныгыбай болуптур.